13 май күнү Ош шаарында айт намазы, жума намазы окулган мечиттерде окулат. Шаар бийлиги санитардык талаптарды сактоого чакыруу менен Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын кайрылуусун жолдоп, анда орозо айт намаздары аянттарда окулбай тургандыгын айтылды. Жума намаздары окулган мечиттерде гана айт намазы окулат. Ош шаарынын мэриясынан билдиришкендей, шаардын аймагындагы 81 мечиттин 41-инде айт намазы окула турган болууда. Ал үчүн азыртан даярдык иштери жүрүүдө. Коомдук коопсуздукту жана санитардык эпидемиологиялык абалды сактоо боюнча тапшырмалар берилип, тиешелүү кызматкерлер бөлүндү. Биздин эң негизги мечитибиз Сулайман Тоо мечитинде жана башка 5 чоңураак мечиттерибизде бардыгына шаардын жетекчилери бөлүнүп, ошол жерлерде жалпы шаардын мусулман калкын куттуктоолор, вице-мэрлер башталып өздөрү толук айтылат. Бул шаардын мэриясы тарабынан учурда диний шаардык казиятка көмөк көрсөтүп алкагында шаардык мечиттердеги коомдук коопсуздук, жума намазы окуучу мечиттерде санитардык эпидемиологиялык талаптардын аткарылышы жана башка уюштуруучулук иштерине Ош шаарынын мэриясы толук көмөк көрсөтүп келет.